Ассаламу алейкум, достор. Жерге талдан екі ат шығып атат. Линиялары бар. Мына ушул түбү Калмакырчындын аты дейт жерден. Бул карасы кайсыл жактан келген? Карасы уш жерде бир акалар өзү алып келген экен, ошондон алган. Мен Айыштаман алган, досумдун аты эле бу карадагы. Карасуда Закир деген кишинин атынын баласы болгон экен. Ошо билгендер, тааныгандар билсе керек эми. Биз угушубузча да, биз ал кишини тааныбайбыз деле, көргөн деле эмеспиз. Бизге чейинки алган ээсинин айтымында ошондой. Карасудан Закир деген аканын мындайча айтканда колунан чыккан ат. Ооба. Нар жактагы Калмакырчындын аты экен, а? Нар жактагы Калмакырчындын жанагы Молдо Жашаажынын атынын уруктары ошодон чыккан. Кеша таксырлар жүрөт го. Турду клубтар нерде бир укасы бар эле. Ал эми мурун кийин ат минген эмес. Ал өзү физкультурник топсо ойноп эле жүргөн. Бала да атка кызыкпайт, топ ойноп ошо. Нерде улак болуп атат экен, сен келбейт. Анау палан жерде волейбол болуп атат, сен кетип калат, ал киши ошондой. Волейбол ишткен да. Ошо кишиден алынган. Жакшы. Калыс досум, бул сенин акелериңе караштуу аттар да эми? Акам кошунам, ооба. Маалыматыны сен бересиң. Ооба. Бу жаштары кандай бун? Жаштары жерде жазга эки асы болот. Кара жаңы асы болот жазга, азыр кышты. Азыр булактарга барып атабы, чабылып атабы? Жерде барып чабылып салынып көрүлүп атат. Жерден жарылып калды, жакшы. Демек бул жакшы, текшерилген. Ооба. Бул улак көрө элек. Улак көрө элек бул. Бул 1 жашка кичинекей экен да? Ооба. Эми максулду, эми суутулда семизли. Ал Айыштан деле балдары берки менин досум Москвада. Кичинекей баласы кызыкпайт. Чоң баласы Бишкекте болуп минген эшин Айыштан өзү шу шаарда иштейт. Минилбей эле багылып турган уш киши келгенден бери кичине бастырып минип сатам деп атат. Жакшы. Мына достор, маалыматты угуп атасыздар. Эми булар экөө тең эле кыргыз жылкылар. Экөө тең кыргыз жылкылар. Бойлору дагы жакшы экен мына. Ушул жерденин бою канча чыгат досум? Жерденин бою билбейм канча чыгылат. 1.55 плюс окшойт. Плюс ошо 57 бар калса керек, 57. Бул берели. Бул деле ошондой дейм. ичинде сууга кайрак экен, ага караганда тигирээк да. Эми бун деле ошо 1.55 дей берели. Жакшы, бу үйүрдө жүргөнбү бу? Жок, жерде үйүргө коюлган эмес. Курукта эле. Үйүндө эле курукта карап. Наркы деле колдо. Наркы деле колдо, ооба. Жакшы. Бул бааларыны кандай деп атат? Бааларын экөөнү тең эле жакыныраак эле айтабыз. 370 миң сом. Азыр келип калса жолуна коюп берет. Анан экөөнүн кайсысы сатылса бирөөсү калып кете берет. Бирөөсүн жакканын алып калат деген, Мына достор, демек экөө тең жакшы экен, талашсыз. Кайсы бири кимге жаккан болсо макулдашып мына соодасы болот экен, бири калат экен. Жакшы. Бу жерде атты дагы Молдо Жашака ошо Актоктон жана Муса Сакал кума палвандардан жакшы аты бар эле. Вот ошонун уругунан деген экен да. Ошонун балдарынан алып үйүргө койгонбу, кандай ошо берип кошунам акама чалса өздөрү маалыматын толук берет. Ошондой деп атты. Ат эсин номерин экранга коюп кетем. Аканын бир кыйын сураты бар эле. Кумаканын суратына барат экен бул. Ушундай токточу. Жанынан дагы бир сыйра көрсөтөйүн достор. Кабагы кыжырылып атат экен да. Көкүрөгү. Буттары. Негизи тебеленген жери көрүнбөйт достор. Жакшы. Экинчиси. Мында айландырып көрсөтөйүн. Ушул жерге токто. Аттын кабагы. Мойну. Көкүрөк төшү.
оту болу таза бул эми булак деле көрелик, трамвас деле жок болсо керек. Мен жакындан көрсөттүм. Мындай 2 ат болду достор. Жерге талда. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.